Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине акыркы үлгүдөгү атайын техникаларды тапшырды. Министр Бобик Ажикеев башында турган өздүк курам катышкан иш-чарада өлкө тарыхында биринчи жолу республикалык бюджеттин эсебинен бийик тоодо куткаруу, чалгындоо, аэро тасма тартууга ылайыкталган тик учак алынды. Ошондой эле автобустар, чынжырлуу жана дөңгөлөктүү экскаваторлор, алдыңкы жана айрылуу жүктөгүчтөр, жол тандабастар, 150 мобилдик үй жана башка техникалар берилди. Өз сөзүндө мамлекет башчы глобалдык шарттар климаттын кескин өзгөрүшү күтүүсүз табигый жана техногендик кырсыктарга алып келүүдө. Мунун баары бизден жаратылыш кырсыктарын, мүмкүн болгон башка тобокелдиктерди алдын алууга, кесепеттерин жоюуга болгон күч аракеттерди арттырууну, көбөйтүүнү, жаңылоону талап кылат деди. Биз үчүн адам өмүрүнөн өткөн байлык жок, болбошу да керек. Эң башкысы элдин коопсуздугун камсыз кылуу, ар түрдүү мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан элди коргоо милдетин так аткаруубуз керек. Кандай гана кырсык болбосун, ошол учурдагы ар бир мүнөттө тез жардам, ыкчам аракет көздөн учат. Бул өтө маанилүү. Кырсыктардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу заман талабы. Мындай шартта элибиздин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн өзүбүздө заманбап, кубаттуу техникалардын, шаймандардын болуусу кажет. Двадцатка, могут 30-ка. То есть был это чисто карьерный, двухтубовый. Это вот мамлекеттик казышканага биринчи рет болот алды. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине кезектеги акыркы үлгүдөгү техникалар тапшырылып жатат. Жалпыңыздар жакшы билгендей эле өлкөдө катталган табигый жана техногендик кырсыктарга өз учурунда жардам көрсөтүүдө. Мына ушундай техникалардын бар болгону бул абдан мыкты шарт түзөт. Демек мындан ары биздин кызматкерлер өз учурунда жетип барып, адам өмүрүн сактап калат деп ишеничтүү түрдө айта алабыз. Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан тоо туризмин өнүктүрүү жана келген туристтер үчүн коопсуздук шартын түзүүдө бирден бир тик учактын болушу маанилүү. Франциядагы Eurocopter компаниясы чыгарган Airbus H125 үлгүсүндөгү бир моторлуу турбиналык тик учак дүйнөдө эң популярдуу деп эсептелет. 2005 жылы дал ушул тик учак дүйнөлүк рекорд жаратып, эң бийик чокуу 8850 метр бийиктиктеги Эверестке конуп учкан. Тик учак саатына 100 килограмм топливо расход кылат. 285 км саатына ылдамдыкта учат. Крейсерский скоростта жүргөндө 235 чакырымда учалат. Бийиктикке характеристикасын алсак 7010 метрге чейин даярсызсыз учалат. Тапшырмаларга караганда бул көп тапшырмаларды аткарганга ыңгайлаштырды тик учак. Тоодон куткаруу ишиндеги дүйнөлүк стандартка ылайык кайсы мамлекет болбосун талапка жооп берген тик учак болушу керек. Демек өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган тоо туризмин сапаттуу деңгээлде жандантууга эми кепилдик бар десек жаңылышпайбыз. Эске салсак, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин демилгеси менен тоодон куткаруу жана альпинизмди өнүктүрүү максатында тоо куткаруучулардан турган Эдельвейс тоон түзүү иши башталган. Анда куткаруучулар эл аралык абройлуу делген Инсарак уюмуна мүчө болуу менен дүйнөлүк стандартка ылайык куткаруучулар атайын машыгуудан өтүшөт. Министрликке мындан сырткары 26 орундуу 20 автобус алынды. Ыңгайлуу орундуктар жана коопсуздук эрежелерине жооп бере турган унаага ээ болгон кызматкерлер сүйүнүп турган чагы. Айдоочу катары айтып кетейин, бул комфортность бар экен кичине. Баягы өзүбүздүн мурунку машиналарыбызга караганда жаңырганына өтө кубанычтамын. Комплектациясына баягы өзүнүн эмесине келгенде артында бүт күлүштөр менен баллон которуучу күлүштөр 22-21 ушуну жүзүнө 21-22 четкен.
Өлкөдө катталган сел, суу ташкындарынын кесепеттерин жоюу жана мүмкүн болгон кооптуу аймактарда кырсыктардын алдын алуудагы иштерди жүргүзүүдө инженердик жана атайын техникалардын болушу биринчи зарылдык. Бүгүн болсо эгемендүүлүккө ээ болгондон бери алынбаган тик учак жана 34 даана атайын техникалар биринчи жолу өлкө казынасынан каржыланып 384 миллион 140 миң сомго сатылып алынды. Мунун баары мамлекеттин жүзү, күчү, кубаты деген президент Садыр Жапаров тиешелүү техникалар менен камсыздоо иш-аракеттери муну менен эле токтоп калбастыгын баса белгилеп, ушул жыл ичинде республикалык бюджеттин эсебинен 752 миллион 212 миң сомго дагы бир учак сатып алуу пландалып жатканын билдирди.